Менин да бир кырым түндүк угуктар мага уланат. Алар окумуштуу журналист. Дүйнөдөн келет алар. Кыргыз эли журналист эмес. Дүйнө саясатчылары, адамдар, калыстар, кыргыздар. А кереге карапайым эл улуттар. Түндүк түбөлүктүүлүктүн коломтосу Арыстан Алай. Арыстан Алай түндүк. Өзгө күчтөрдүн, ыйык күчтөрдүн кароосундагы өзгөчө инсан. Арыстан Алай арбайлардын ханы. Арыстан Алай адамзаттын ата теги, адамзаттын энеси, атасы. Караңызчы, канча кырың бар. Кайра эле сен өзүңдө деле калыптансаң ошончо көп кырың бар. Калыптанбасаң сен кулсуң, өсүң айткандай. Сен бир байкушсуң, калыптанбасаң сен пендесиң, жесирсиң, кемсиң. Ошондуктан балаңдын жаны, кызыңдын жаны, таны ал башка кызматка буйрулуп келген. Биринчи өзүң калыптанчы. Өзүң улуулукка өтчү. Анан аларда дагы өзгөрүү болот. Сенден энерги өтөт. Сенин мүнөзүң өзгөрүп калса, үй бүлөң өзүнөн өзү өзгөрөт. Күйөөңдүн кылган мамилеси өзгөрөт. Мына. Эми ким аткарат мына ошо сыйкырчылыкты? Кудай ордун, аалам ордун аялдар аткарат. Аялдар ааламга калыптанбай калса, кыямат күндүн күбөсү болот, жашоосу татаалдашат. Энелер, жеңелер, кыздар, карындаштар, калыптаныңыздар ааламга. Сиздер башкарасыздар. Эркек бул пустой эле коробка. Кандай? Мээсине деле эчтеке кирбейт. Акыл менен барк бурук деп кысылгандуулук кылып жашай берет. Алтын доорду курууга аялдар жоопкер. Кудай аялды алсыз жараттым дейт. Бирок өзүмөн кийинки сыйкыр амал ачкычты бердим. Аял аалам. Акылы аз, сезими күчтүү, сыйкыры күчтүү. Энелер эмдеп тумдайт. Энелер төлгө тартат. Энелер келечек айтат. Энелер Кудайдай мээримдүү, Кудайдай кечиримдүү, Кудайдай сезгич, көкүрөгү бир нерсени билип турат. Шаманчылыгыңарды иштеткиле. Мына бизде топ-топ болуп алып бизде ошо шаманчылык кылат. Эски доорду жоет. Сиз химия, табиат, физика, анан математикасы чыгат. Эгер сен ошол химия адамга же адам ааламдын ролун аткара албасаң, анда кырсыктайсың. Андан ары жаныңа ээ боло албайсың деп берилет. Көрдүңүзбү? Бул талап ошон үчүн өткөл деген ушул болуп атат. Мурун ойлосоң ушу маймылдай эле жашап жүрүппүз да. Эми адам болуш татаал го. Маймылдан эволюция менен адам жаралды дегендей. Анысы кандай могу пендеден периштеге айланыш, бул эволюция. Дагы бир ушу эволюция. Дагы бир этап өсүү. Адамдын аалам ордуна отуруу, бул эволюция. Бир гана көктөн буйрулган табык илим сага даба болот. Медицинадан түңүлгүлөсүлөрчү. Барбагыла медицинага. Буту колуң сынып кетти, бир төрөт үчүн эле барбасаң башка ооруга барба. Медицина мейкинге каршы. Мейкин бул аалам. Каршы иш кылып атат медиктер. Медикке караганда молдолор ак. Эмнеден оору пайда болгонун билбейт медицина. Эмнеге инопланетан периштелер оортуп атканын билбейт. Анан организмге алып салган. Организм алып калса тело толук болбойт, сыйкыр иштебейт. Бизге үмүт өчүп калган адамдар келет. Ыйлайт, бекер эле химия алган турбайбы? Бекер ошо химияң 51.000 сом болсо, 20 күндө бир алыш керек болсо, соруп салабы? Адам өзү химияга айланыш керек болуп атса, энергияга толуп атса, каяктан медицина жардам берет?
Ошон үчүн медицина жойулуп кетет. Нурга айланып кетсе, улуулук айланып кетсе, адам оорубай калат. Бул рак деген нурдануу, тазалануу. Бизге башынан өткөн, бизден илим алган, бизден айып кеткендер тим эле жалдырап эшитип келет. Өзүң ушуга барчы, андан өлсөң арманың жок деп. Анан биз ушу ичеги башын, боору башын, канын тазалап, энергия өткөргөндө үмүтү пайда болуп, оорусу, коосу жоголуп, өлүмдү унутуп калат. Ооруну кой. Мына урматтуу улуу журтум, ошондуктан энелер, аялдар деги эле эмоция менен жашасаңыздар ууланып кетесиздер. Телоң, анатомияң, астрологиянын ролун аткар болуп атат бүгүнкү күндө талап. Эгер аткарсаң, сен нурданасың, жашарасың. Аң сезимиң жашарат. Бизден ушу 70-80ге жакындаган апалардан сурайм. Эже не өзгөрүп атат деп, акыбалым мындай карап. Жашарып атам дейт. Кантип билип атасыз жашарганын десем, өңүмөн да көрүнүп атат биринчиден, экинчиден ден соолугуман айыгып атам. Мына ошол жашарганымдын белгиси депчи. Аял деген баля да. О 80деги аялды ким алдайт? Ушунча амалы болсо. 8 жашар баланы алдай албайсың. Ошондуктан урматтуу улуу журтум, сиздердин бир гана хотуңуздар, кодуңуздар бул табыгый жолго түшүү. Табыгый илимиңизди алуу. Естественный болуу, мындайча айтканда. Чаптап алган кирпигиң деле жардам бербейт. Көзүң бир көрүнүш көрбөсө, көкүрөк көзүң иштебесе, көзүңдү бояп алганда эмне? Оозуңан бир улуулук сөз чыкпаса, оозуңду бояп алганда эмне? Башың бир кара куш мээңишке түшпөсө, чачыңды бояп алганда не? Ошондуктан келиңиздер бир нурданыңыздар, жашарыңыздар. Дүйнөнү бийлеп бериңиздер. 9 мамлекетти, 9 планетаны бийлеп бериңиздер.